Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel-aqibatu lil-muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i ve seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birinçiden бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктары жана алкыштар болсун. Ал эми бүткүл аламга рахмат болуп келген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарга Аллах Тааланын саламы, рахматы, берекеси, тынччылыгы болсун. Аллах Таала эки дүйнөнүн жакшылыгын, ийгилигин, ооматын Аллахым ар бирибизге насип кылган болсун. Бүгүн суу ичүү адеби туурасында сөз кылабыз. Суу ичкенде өзүнүн адептери бар. Ушул адептерди сактоо менен суу ичүүбүз керек. Тактап айтканда, суу ичкенин 19 адеби бар экен. Ошолордун эң биринчиси эле суу ичип жаткан кезде бисмиллах деп суу ичүү керек. Hazreti Навфал бин Муавия радиаллаху анху айтат: мен Аллах Тааланын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям сууну 3 дем менен ичип жатканын көрдүм. Башында бисмиллах деп айтты. Демек, сууну ичкенде, сууну ичейин деп жаткан кезде сөзсүз түрдө сууну бисмиллах деп Аллахтын аты менен сууну ичүүбүз керек. Экинчиден, суу муздак, таттуу суу ичүү керек. Hazreti Айша энебизден риваят келет: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга эң жагымдуу суу сундук муздак жана таттуу эле деп пайгамбарыбыз айткан. Үчүнчү адеби, суунун ичин карап туруп, анан кийин ичишибиз керек. Мындайча айтканда, кечинде, караңгыда суунун ичиндегисин көрбөй туруп ичкенге болбойт, балким суу алып келген кезде суунун ичин карап туруп, суунун ичине ар кайсы нерселер, таракан же башка бир нерселер кирип кеткен жокпу деп, анан суунун ичин карап туруп, анан сууну ичишибиз керек. Эгер суунун ичине чымын түшүп кала турган болсо, анда ушул чымынды эмне кылыш керек экен? Анда чымынды ичине салып туруп, кааласаңыз алып чыккандан кийин ичсеңиз дагы болот, кааласаңыз сууну төгүп, кайрадан жаңы суу алсаңыз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: качан силердин бириңердин суусундугуна чымын түшүп калса, аны толук матырып, анан алып салсын, анткени анын эки канатынын биринде оору болсо, экинчи канатында дары бар деп Бухариде келген хадис. Ошондуктан чымын түшүп калса, экинчи матырып туруп, аны алып салсаңыз дагы болот, кааласаңыз башка сууну ичсеңиз дагы болот. Суу ичкенде отуруп суу ичишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силердин эч кимиңер туруп суу ичпесин деп айткан. Сууну ичкен кезде сууну отуруп алып туруп суу ичиш керек. Суу ичкен кезде, урматтуу туугандар, оң кол менен суу ичиш керек. Суу ичкенде сууну оң кол менен ичиш керек, сол кол менен ичпеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адам ар дайым суу ичкенде оң колу менен ичсин, анткени шайтан сол колу менен жейт жана сол кол менен ичет деп айткан. Муслимде келген хадис. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандарым, сууну сөзсүз түрдө оң кол менен ичейли, тамакты оң кол менен жейли, шайтан алейхилана сол кол менен жейт, сол кол менен ичет деген. Суу ичкен кезде, урматтуу мусулман бир туугандар, 3 уртам менен ичишибиз керек. Суусап жатсаңыз деле, чаңкап жатсаңыз деле, сууну алып туруп эле бир эле денеге баардыгын ичип салбай, балким сууну 3кө бөлүп туруп сууну ичиш керек. Hazreti Навфал бин Муавия радиаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям 3 дем менен суу ичип жатканын көргөнмүн деп айтканда, пайгамбарыбыздын сүннөтү сууну 3кө бөлүп туруп суу ичкен эле. 8-чи адеби, идишке дем албаш керек. Суу ичип жатып, суунун ичине дем албашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силердин бириңер суу ичкенде идиштин ичинен дем албасын деген. Бухариде келген хадис. Суу ичип жатып ичине дем албаңыз. Идиштин сынган тарабынан ичкенден сактаныш керек. Hazreti Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чөйчөктүн сынган буручунан ичүүдөн тыйган эле. Эгерде чөйчөктүн, стакандын, кружканын, пиаланын чети сынып калган болсо, сынып калган жерден ичкенге пайгамбарыбыз тыйган эле. 10-чу адеби,
бөтөлкө жана башка ушундай сыяктуу идиштердин оозунан ичпеш керек. Азирети Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, идиштин оозунан ичүүдөн пайгамбарыбыз тоскон деп Бухариде келген. Ошондуктан адеп боюнча бөтөлкөдөн башка нерседен алып стаканга, пиалага куюп туруп анан ичишибиз керек. 11-чи адеби идишти үйлөбөө керек. Hazreti Abu Said Hudri radiyallahu anhu aytkan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su sunduqa üylödön toskon. Suğa üylöböşübüz gerek. Dem alganda dagı idişti oozdan alыс кармашыбыз керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, андай болсо чыныны оозуңдан алыс кыл да анан дем алгын деп айтылган. Суун ичинен дем албашыбыз керек. Иштиңизби? Ана мындай жылдырып туруп, анан кийин дем алыңыз. Анан 13-чү адеби ичип бүткөндө Аллах Таалага рахмат айтуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инналлаха ла ярду анил абди ай якула аклата фаяхмадуху алейха ау яшрабу шурбата фаяхмадуху алейха." Чындыгында Аллах Таала пендеден разы болот. Качан адам баласы бир тамакты жеп, артынан Аллага шүгүр, рахмат десе, же бир суу сундукту ичип, бир уртам суу ичип туруп, анан Аллага шүгүр айтып, Аллага рахмат айткан болсо, Алла ушул пендеден разы болот деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ичип жаткан суубузга ичкенден кийин сөзсүз түрдө Аллага рахмат айтыңыз. Чындыгында бул суу керек болсо бензинден дагы, нефттен дагы кымбат бул суу турат, урматтуу туугандар. Биз Кыргызстан элине жашап, Кыргызстан деген мамлекетте жашап, суунун кадыр баркын билбейбиз. Суу кенен, мөңгүлөрүбүз толтура. Алхамдулилла, Аллах Таала бизде бейиштей жерди берип койгон эле, мекенди берип койгон эле, суунун кадыр баркын биз билбейбиз. Башка жерлерге барып көрүңүз, сууну сатып алып ичишет, суунун баркын билет. Агып турган сууларды көргөндө көздөрүнөн жаш чыгат да. Анткени суунун алар кадыр баркын билишет да. Ошондуктан урматтуу туугандар, сууну ичкенде Аллага сөзсүз түрдө рахмат айтуубуз керек. Суу ичкенден кийин өзүнүн дуалары бар. Төмөнкү дуаны окушубуз керек. Алхамдулиллахиллади сакона азбан фуротан ва бирахматихи ва лам яджалху милхан уджажан бизунубина. Мунун мааниси мындай экен. Бардык мактоолор өзүнүн чексиз мээриби менен өтө даамдуу суу ичирип, биздин күнөөлөрүбүздүн себебинен, кесепетинен тузду кылып койбогон Аллага мактоолор болсун. Кандай сууну Аллах Таала бизге берип койгон, суунун Аллах Таала даамдуу кылып берип койгон, Аллага шүгүрлөр болсун. Биздин кылып жаткан күнөөбүз үчүн, күнөөбүздүн кесепети үчүн Аллах Таала бардык сууларды туздуу кылып койгон жок. Болбосом туздуу кылып койгон болсом не кылат элек? Ошондуктан дуаларыбызды айтып жеткенбиз. Анан кийин эгерде сүт азыктарын ичкенде төмөнкү дуаны окуйбуз. Аллахумма барик лана фихи ва зидна минху деген дуаны окуйбуз. Сүт, айран, кефир ичкенде ушул дуаны окуйбуз. О Алла, сүттө бизге береке бер, жана мол кыл деген дуаны кылып койсок жакшыраак болот экен. 16-чы адеби урматтуу туугандар, сүт жана майлуу нерселерди ичкен соң оозду чайкашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сүт ичкениңерде оозуңарды чайкагыла, анткени ага таандык майы бар деп Ибн Мажада келген хадис. 17-чы адеби, суусундукту көп адамга сунуштаса, анда оң тараптагы адамдан башташ керек. Hazreti Anas bin Malik radiyallahu anh aytат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суу аралашкан сүт алып келинде, оң тарабында көчмөн араб жана сол тарабында Hazreti Абу Бакр радiyallahu anh улуу сахабалардан бирөөсү отурган эле. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүттөн ичип туруп, анан ал сүттү көчмөн арабка берип, оң тараптагы адамга биринчи берилет деп айткан Бухариде келген хадис. Демек көп адамдар отурган болсо, сууну биз оң жактагы адамдан башташыбыз керек. Болбосо мына ушул окуядан бизге сабак болуп жатат. Оң жакта көчмөн эл, алыстан келген бир араб болуп аткан болсо, сол жакта улуу сахабалардын бирөөсү Абу Бакр. Будан баштаса болот эле. Бирок Пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп жатат, оң жактап баштап сууну ичип келишсин деген. 18-ci адеби, оң тараптагы адамдан башка адамга биринчи берүүнү зарылчылыгы болсо, анда уруксат сурашыбыз керек. Эгерде оң жакта жаш бала туруп калса, сол жакта аксакал туруп кала турган болсо, анда оң жактагы адамдардан уруксат сурап, сол жакта адамдарга беришибиз керек экен. Анан 19-чу адеби, суу ичирген адам акырында өзү ичиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, албетте
адамдарга суу ичирүүчү адам эң акырында ичет деп Муслимде келген. Баарына сууну куюп бериңиз, баарына сууну бериңиз, куюп бериңиз, кызмат кылдыңыз, эң акырында өзүңүз ичет экенсиз да. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, ушул суу ичүүнүн 19 адеби бар. Ушул 19 адеп сүннөттөрдү сактап суу ичкен болсок, мына ушул биздин динибиз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин шариятыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай тарихте, ушундай жолдо сууну ичүүнү көрсөтүп кеткен. Ушунун баардыгын биз жашообузга алып келе турган болсок, буюрса жашооңуздон береке, жакшылык, тынччылык табасыз. Ошондуктан суу ичкенде жөн эле келип эле ичип салбастан, балким кой туруңуз. Ушул адептерди сактап туруп, бисмилланы айтыңыз, 3кө бөлүп ичиңиз, отуруп алып ичиңиз. Сууну ичин карап ичиңиз. Ушун ар бир алган сүннөтүңүзгө иншалла шейиттин соогун аласыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кайсы нерсени алып келген болсо, ошону алгыла. Пайгамбарым кайсы нерседен тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ар бир сүннөтүндө, ар бир адебинде сиз менен биз үчүн тарбият, үлгү, дүйнө акыреттин жакшылыгы, берекеси бар. Пайгамбардын сүннөттөн алыстаган сайын, пайгамбардын сүннөтүн таштаган сайын биз берекеден, жакшылыктан, тынч жашоодон алыстап кете беребиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ар бир сүннөт жашоосун, адептерин жашообузга алып келели урматтуу туугандар. Аллах Таала баарыбыздан разы болсун. Кимдеги ман ахия суннати факат ахаббани. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимдегим менин сүннөтүмдү тирилткен болсо, мен кылган иштерди кылган болсо, анда ал адам мени жакшы көрдү. Ва ман ахаббани кана маи фил жанна. Кимдеги мени жакшы көрсө, ал адам мени менен бейиште биргеликте болот деп айтты. Ошондуктан сүйүктүү пайгамбар менен бейиште бирге болууну кааласаңыз, пайгамбардын даражасы кайсыл жакта? Анда урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарды сүйөлү. Пайгамбарды сүйсөңүз, пайгамбарды сүйүүнүн далили кайсыл? Жөн эле пайгамбарды сүйөм деген сөз жетиштүүбү? Сүйүү тилде болобу же сүйүү жүрөктө болобу? Эгерде чындап эле пайгамбарды жүрөктөн жакшы көрсөңүз, анда пайгамбардын сүннөттөрүн тирилтип жашайлы. Пайгамбардын кылган иштерин, пайгамбар тамак жегенде тамак жеңиз. Пайгамбар кандай сууну ичкен эле, ушундай кылып ичиңиз. Сиздин нафси каалооңуздай эмес, батыштын үйрөткөн модасындай эмес, өзүңүз адатынча ичип жүргөндөй эмес, балки мына ушул адептерге көңүл буруп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай көрсөтүп кеткен болсо, ушул сүннөттөргө амал кылайлы. Мына ошондо сиз пайгамбарды сүйгөн болосуз. Пайгамбарды сүйгөн адамдар кыяматта пайгамбардын шафаатына ээ болот, бейиште пайгамбар менен чогуу болот. Аллахым бардыгыбызга сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын адептерин, сүннөттөрүн жашоосун жашаганга Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Баарыңыздарга Аллахын саламы, рахматы, берекеси, жакшылыгы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.